Салам радиосунда жаңылыктар. Арбаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпей Илашур кызы тааныштырам. Кызыл Кыяда 39 жаштагы тургун Баңгизатты үйүндө сактоого шектелип кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Акалай кармалган жарандын үйүнө жүргүзүлгөн тинтүүдө 178 граммдан ашуун жашыл түстөгү өзгөчө жыты бар зат табылып алынган. Алынган затка экспертиза дайындалып, анын жыйынтыгында Баңгизатты марихуана түрү экендиги аныкталды. Тергөө иштеринин жүрүшүндө кармалган жаран мурда 2 жолу сот жообуна тартылгандыгы маалым болду. Учурда шектүү убактылуу кармоо жайына киргизилип, тергөө иштери уланууда. Адамжай районунун Үчкоргон айыл аймагы аркылуу өткөн Ош Разаков унаа жолунун коргоо аймагына чыгып курулган 89 объект бузулууда. Бул тууралуу Баткен регионалдык шаар куруу жана архитектура боюнча башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда, шаар куруу жана архитектура боюнча башкармалыгы жана айыл өкмөт кызматкерлери тарабынан курулуш объекттердин ээлерине тиешелүү эскертүүлөр берилген. Бүгүнкү күндө 15ке жакын мыйзамсыз курулуштар жарандардын өз эсебинен бузулуп, жер тилкелери кайрадан калыбына келүүдө. Буга окшогон иш-аракеттер шаар куруу жана архитектура боюнча башкармалыгы тарабынан райондун башка аймактарында да уланууда деп айтылат маалыматта. Баткен районунун бардык аймактарында жаздык себүү иштери башталды. Бул багытта кечээ 15 февралда Карабулак айыл өкмөтүнүн ат жолу жерлегинде жаздык себүү иштеринин алгачкы жумушу жүрдү. Бул тууралуу райондук бийликтин басма сөз катчысы билдирди. Быйыл жалпы 2875 гектар аянтка жаздык кылкандуу дан эгиндери себилүүсү күтүлүүдө. Анын 1419 гектарына арпа, 1456 гектары буудай. Учурда жаздык өрөөн жетиштүү көлөмдө ташылып келинип, дыйкандарга арзандатылган баада буудай, арпа өрөөндөрү 30 сомдон таркатылып жатат. Ал эми Айыл чарба министрлиги тарабынан жазгы талаа иштери үчүн жеңилдетилген баадагы дизелдик отун дыйкандарга берилип жатат деп жазылат маалыматта. Күндүн маанилүү делген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыбыз түз болсун.